Кудайдын чакырыгы 20 февраль. Сүйлөсөңөр да, иштесеңер да, бардыгын Теңир Ыйсанын ысмы урматына кылгыла. Биз көбүнчө жашообузду руханий жашоо жана жөнөкөй күнүмдүк жашоо деп бөлөбүз. Сыйынуу бул Кудай үчүн, кызмат Кудай үчүн, ал эми жумуш, турмуш тиричилик, сүйлөшүүлөр биз өзүбүз үчүн. Бирок элчи Павыл андай дебейт. Бул жерде ал бардыгын дейт. Сөздү, ишти, бардыгын Ыйсанын урматына кылгыла дейт. Эмне гана кылбайлы, бардыгын. Биздин жыйындагы жашообуз гана Кудайдын алдында эмес. Күнүмдүк жашообуз, жумушубуз, үй бүлөбүз, сүйлөшүүлөр, чыгарган чечимдерибиз дагы. Ыйса ал Теңир жана жашообуздун бардык тармактары анын бийлигинин астында. Сөздөрүбүз анын мүнөзүн чагылдырып турса, тынчтык, чындык, сүйүү алып келип жатса жакшы да. Иштерибиз Кудайды даңктап, адамдарды бекемдеп, менин ишеним тууралуу айтып жатса да керемет эмеспи? Анткени биз жердин үстүндөгү анын өкүлдөрүбүз. Адамдар Кудайдын сөзүн ачканга чейин биринчи биздин жашообузду көрүшөт, сөздөрүбүздү угушат. Бардыгын Теңир Ыйсанын ысмы урматына кылгыбыз келсе, сөздөрүбүз да акылмандуулук менен болсо экен, иштерибиз сүйүү менен болсо экен, эмгегибиз таза адал болсо экен, жүрөктөрүбүз болсо ыраазычылыкка толгон болсо экен. Ошондо адамдар биз аркылуу Кудайды таанып калышат.